Welcome to IT. Салам достор. Бүгүнкү видеодо мен IT боюнча өтө көп берилген суроолорго жооп берем. Биринчи суроо. IT-ни үйрөнүш үчүн англис тили керекпи? IT-де коддор англис тилинде жазылат. Англис тилин билбей деле IT-ни үйрөнсө болот. Экинчи суроо. Биз курсту окуп бүткөндөн кийин жумушта иштеп кете алабызбы? Ал ар бир адамдын өзүнүн аракетине жараша. Мисалы, биздин курста окуп жатып, экинчи айында эле жумушта иштеп кеткен студенттерибиз бар. Үчүнчү суроо. IT бир гана эркектер үчүнбү? Жок. IT бир гана эркектер үчүн эмес. Мисалы, дүйнө жүзү боюнча 31% именно IT сферасында айымдар иштешет. Төртүнчү суроо. IT-де жаш чектөө барбы? IT-де жаш чектөө жок. Ал ар бир адамдын өзүнүн каалоосуна карайт. Бешинчи суроо. IT-ни университеттен окуп үйрөнүш керекпи? Университеттен окуганда биринчиден убактыңыз кетет, экинчиден акчаңыз өтө көп кетет. Ал эми үчүнчүдөн именно IT-ге тиешелүү практика өтө аз болот. Ал эми сиз курстардан 7-12 айдын ичинде IT-ни үйрөнүп чыга аласыз. Алтынчы суроо. IT-ни окуп кете алабызбы? Ооба, IT-ни окуп кете аласыздар. Башында оор болушу мүмкүн, бирок практиканын аркасынан өтө чоң натыйжага жетсеңиздер болот. Жетинчи суроо. IT-де математика керекпи? IT-де математика кереги жок. Биз IT-ни базовый математика менен гана үйрөнсөк болот. Эгерде сизге видео жаккан болсо, бул видеону досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Эмки видеодон көрүшкөнчөктү. Ассаламу алейкум.